azırkı mezgilde banklarda İslam prinsipleri menen başka ayтканда İslam terezesinde murabaha деген soda var. Ошону киргизген, ал жерге Кыргызстандагы башы көрүнгөн устаздар Ислами советте мүчө. Ошону көзөмөлдөп турат. Бардык банктарда. Ал М-банкта болсун, Айыл банкта болсун, РСК банкта бардыгында кайсыл жерде мурабаха башталган болсо, же болбосо İslam принциптери менен иш алып барып аткан банктар болсо, ошол жерде Ислами совет бар. Бул улуттук банктын талабы. Улуттук банктын талабы сөзсүз түрдө ошол жерде диплому жараган, илими бар адамдар ошол жерде көзөмөлдөп турат. Анан мындай соцсеттен чыгып алып эле бир ар ким эле өзүнүн соодасына элди тартыш үчүн же башка кылыш үчүн мурабаханы алдап атышат, анан эки сөзүнүн бир сөзүндө субханалла деп койсо эле ал ошол туура болуп калбайт. Ошол келсин, кайсыл банкта Ислами совет бар, ошол жердеги банк алдап атканын кел далилдеп берсин. Далилдей албаса, жөндөн жолу соцсеттен чыгып адамдарга жаман мамиле кылбасын, же болбосо адамдарды чалгытпасын. Анын өзүнүн бизнеси бар, мен билгенден. Анан ошо бизнесине мүмкүн тоскоол болуп атат. Анан кийин жөн эле себеби жок эле экөө бирдей эле деп. Өмүрү же намазын да жакшы билбейт ошо сүйлөп аткандар. Мен бир эки адамын уктум үндөрүн. Алар бирөөсү бой бесправилде жүргөн бир неме, дагы бирөөсү да бир нерсе. Анан ошо мен билгенден экинчиси вахабирага окшойт, ушундай бир нерсе. Эки сөзү бирден субханалла деп атат. Ошондой окшогондордун сөзү менен эле анан кийин туура эмес болуп калбайт. Келсин, далилдерин алып келсин. Мына ушул жер нерсе шариаттын талаптарына жооп бербей атат десе, ошол жерде алымдар жооп берет. Анан бир адам машина алгысы келип атат. Машина алганга акчасы жок. Бирок машина муктаж, мүмкүн такси кылыш керек, мүмкүн башка кылыш керек, балдарын ташыш керек. Эмнеге келет? Банкка келет дагы, мен машина алмакчымын дейт. Мага машинеге спонсирование кылгыла, мага ошого сатып алып берген жардам бергиле дейт. Машинаңды таап барасың өзүң, ала турган машинаңдын баасын сүйлөшөсүң, базар баага коюлдубу, банк ошол нерсени сатып алат өзүнө. Сатып алгандан кийин, мисалы үчүн $10,000 машинаны өзүнө сатып алат, банк сатып алат. Сиз таап барган машинаны сатып алат дагы, анан кайра экинчи келишим менен сизге сатат банк. Мурабаха менен сатат. Ал деген нерсе үстүнө үстөк коёт. $10,000 машина алган болсо, анын өзүнүн наценкасы бар, банктын өзүнүн баасы. Үстүнө бааны кошот дагы, наценкасы мынча болду. Аласыңбы? $12,000 болушу мүмкүн, $11,000, $13,000 болушу мүмкүн, сага 5 жылга сатат. Машинаны азыр айдап кетесиң. Мүмкүн 20%, 25% төлөйт. Калганын машинаны алып кетесиң, сага ар бир айда мынча сомдон төлөйсүң деп $12,000 5 жылга бөлүп берет. Эми ушул жерде кээ кредитке эле окшоп калып атат, анан бияга окшоп калып атат. Эми эсептөөлөрдө, жанагы процент менен бөлүүдө окшош болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен сага күнүнө мисалы 5 жылга бөлө турган болсом, ошо $12,000 20% төлөгөндөн кийин. Ошол атайын программалар, ошол программа менен бөлөт. Мынтип сырттан карасаң окшош болуп калышы мүмкүн. Анан эмне себептен 12,000ге сатып атат? 10,000 машинени эмне себептен 12,000ге сатып атат? Себеби ал пайда көргүсү келип атат банк. Сага да пайда болуп атат. 5 жыл бөлүп төлөйсүң. Азыр машинаңды сатып ала турган болсоң, бар банкка келбей эле өзүң сатып ала бер. Анан биз айтып атабыз, эми ушул жол банк ушундай кылып атат, себеби банкта акча бар экен. Кана сен чык, 2, 4, 5, 10 бизнесмен чыккыла дагы өтө арзан кылып адамдарга кызмат кылгыла, машалла. Мисалы үчүн банктардыкы годовой 8%бы, ушундай болсо, сен 1% кыл, кана бисмилла кел. Адамдар сенден алсын, сен 1% кылып бер. Колуңан келбейби? Анда башка адамдар андан пайдаланып атат. Бирөө бизнесин кылып атат, бирөө үй алып атат, бирөө машина алып атат. Эми банк эмне себептен 12,000 кылып атат десе, ошол ал 5 жыл сенин акчаңды күтүп отурат. Сен 5 жыл машинаң менен жашайсың. Ошол 5 жылга бөлүп бергендиги үчүн үстүнө кошуп сатып атат. Анан пения барбы? Пения жок. Себеби шариатта пения жок. Кайсыл банкта пения бар десе мага келсин. Ислам принциптери менен пения кошулуп атат десең, анда
Aram kredit da al. Төлөбөй калсаң, төлөбөсөң кошула берет. Немесинечи? Төлөбөй калганыңда күнүнө күн кошулуп баштайт. Ислам принциптери менен алган немеде пене кошулбайт. Болгону бир маселе бар. Штраф деген. Азыр ошо штраф деп дагы айтпайлы деп атам. Штраф эмес. Эмне штраф? Себеби сизге ошол банктан бөлүп берди да 5 жылга. Айына мынча. Siz maşinini aldığınızda bismillah yoksunuz da siz. Bul aldı bismillah gitti. Bul gitti. Bank her birinin arkasından çurkap duruyor. Araganda adam varken. Biri bir et, biri yok deyit, biri kaçıp gitet, biri ayakka gitet. Anan oşoğo adamdardı bir nesege macbur kılış üçün. Emese svetoforu yok ile biz deyip oylanışıp maşina ayda yerişimiz gerek boçu. Biri kanday bol boyut eken, biri katu geletken. Böyle tez geletken uruşup olmasında svetofordu koyup erece koyup koyun. Anan oşol pikir gelip çıkan. Kantip adamdardı macbur türde o her bir ayda төлөш керек. Квартирада жашасаң деле өз убагында төлөйсүң го квартираңы. Акчаңды алдың, машинаны жүрөсүң, убагында төлөй эми. Кээ адамдар төлөбөйт экен. Жок. Ошон үчүн аларды убагында келип төлөш үчүн бир нерсени ойлоп табыш керек. Анан ушундай нерсе ойлонуп тапкан, буну Шейх Такы Усмани Пакистан муфтии сунуш кылган, анан IOF системасы жана башка немелерде анан bir sistema киргизген, siz өзүңүз кол коюп бересиз. Мен паланчайып түкүнчө ар ай сайын мен ушу 12-синде мен алып келип ушул банкка азыр көргөзүлгөн немени төлөймүн. Эгер төлөбөсөм, өзүмдүн каалоом менен мынча пайыз акчаны садакага бергенге макулуна кол коюп бересиз. Башкача айтканда, сизди мажбурий садака кылдыртат. Төлөбөй каласыңбы? Сразу акчаңы алат дагы садакага берет. Банк албайт. Эч бир банк албайт. Ошону алса банк арам болот анда, риба болот анда. Эмне кылат? Өзүң мажбурий мен ушун келбей калдым, садакага берет. Банк алат дагы садакага берет. Ал садакага кимге берет? Карлар үйүнө берет, жаш балдар көп месталар бар. Анан тиги ойлонот, кой, жөндөн жоле бекерден бекер эле мен садака бербей эле андан көрө тиги немем төлөйүн деп адамдар айласыздан ушундай жолго барылды. Азыр бизде М-банкта, мен М-банкта иштеп атам, ал жерде 0% менен эч кимден штраф алына элек азыр. Кеч калып келсе да макул деп эле адамдар биздин сотрудниктер иштеп атат. 0%. Эгер антпесең болбойт экен. Анан эми адам азыр акылдуу болуп калган, илимдүү. Банкка барсын, карасын, кайсыл жери шариятка каршы келип атат, мына жери шариятка каршы кеткен деп айтсын. Именно şu banka kanalında nerede ayıplat 1 milyon olsam da 12-31 deyip de praktik. Eğer şunu içi oturmuşsam 36 okulat değil mi? 37 okulat. Şöyle okulat. O banktın al şariatga байланыштуу нерсе эмес ал. Банктын өзүнүн талабы. Мен сизге М-банк өзү коюп атат да, аны шарият коюп берген жок. Же болбосо биз исламий совет биз коюп аткан жокпуз аны. Банк өзү коюп атат. Сиз машина алдыңыз дагы, машинанын үстүнө кошуп сатасыз. Каалагандай кошуп сатат кезде. Ошону айттым, бир азамат чыксын азыр 4-5 бизнесмен. Бир 10 миллион доллардан койсун дагы мурабаха берип баштасын 2% менен. Колунан келеби? Берсин. Жокпу? Барын алганга анда эч ким эмне кылбайт? Зордубайт. Өзүң уктасың, барып аласың. Уктаж эмессиңби? Айла жок. Бирок шариаттын жолу менен. Адал болсо биз айда эмне кылып отурабыз аны? Дагы башка суроо? Кечире суроолорун алып калам. Ассаламу алейкум устаз. Менин суроом төмөндөгүчө. Биринчи, мен көп жылдан бери такалып кекештенип сүйлөйм. Сүйлөөдөн тартынам. Оюмду элдерге айта албайм. Үй бүлөмдө деле мендей болуп сүйлөгөндөр жок. Ошондо менин ушинтип сүйлөгөнүм Аллахтан келген сынообу же башкабы? Каталарым болсо кечирим сурайм, Аллахым разы болсун. Эми бул нерсе бир уяла турган нерсе эмес.
Men Iordaniyada okуп жүргөндө bir казак группалашым бар болчу. Кекештенип сүйлөдү ушундай токтоп. Бирок канча аудитория бар, полный токтотуп туруп сүйлөйт болчу, эч ким үстүнөн күлбөйт, эч ким аны бир төмөн да көрбөйт. Оюн айтат, устаз ошону айтып бүткөнүн күтүп туруп, кайра жооп берет. Ал азыр сабак берип атат экен. Демек, ал нерсе бир айып деп билинбеши керек, Эми эмне себептен мен ушундай? Башкалар десе, эми Аллах Таала кээде адамдарды биз үчүн сыноо иретинде аларды курбандыкка чыгарат. Алар үчүн бейиш. Биз азыр мээнет кылып, иман келтиргенден кийин мээнет кылып, орозо кармап, жакшы амалдарды кылып, бейишке кириш бизге аларга гарантия иншалла. Майыптарды же болбосо ушундай нерселерди бизге мисал катары. Силер бул сүйлөй албай кыйналып атабы, сен сүйлөп атасың. Ошого шүгүр кыл. Ошон үчүн буга бейиш сунуш кылынгандагы, буга бейиш сунуш кылынган сага мисал катары карайт. Бирөөнүн эки буту иштебейт. Сен басып жүрөсүң. Демек Аллах Тааланын берген неmatына сен шүгүр кылышың керек. Бул буту баспай калса башка болгон, сен үчүн үлгү катары гана берди, ага бейиш иншалла. Иншалла, анын эч бир кыжалат болуштун кереги жок. Анан тартынычтын кереги жок. Бирөө укмуш, коо сүйлөшү мүмкүн, бирок кылганы арам болушу мүмкүн. Ага караганда ушу кекештенип сүйлөсө дагы сөзүн угуш керек. Адамдар баарына бирдей мамиле кылышы керек иншалла. Мисалы үчүн бирөө азыр бизде деле депутаттарга атайын бир немелерге аялдарга өзүнчө квота, анан майыптарга да өзүнчө квота кылат. Ал деген нерсе бардыгыбыз укугубуз бирдей деген сөз. Бардыгыбыз бирдейбиз. Эч ким бирөөнөн бирөө кыйын болуп кеткен жери жок. Аллахтын астына баары бирдей. Кээ-бир адамдарга, көп адамдарга сөз тийгизип алганмын. Ушинтип билбей да калдым. Эми алардан кийин кечирим алсам болобу дейт. Эми кээ адамдарга ошондой эми инсандык кылып кээде сүйлөп алабыз да. Анан сүйлөп алганда мындай кылып өзүңдүн каталыгыңды мойнуңа аласың. Эгерде ошону тааныган инсан болсо, барып колуң кармап, мен сиз жөнүндө акыңызга бир жакшы эмес сөз айттым эле. Мени кечирип коюңуз десеңиз, ал сүйүнөт сизди. Чоба кажыга канча адамдар келген, мен сиздин акыңызга сүйлөп койдум эле, ушу мени кечирип коюң депчи. Анан жок болсо, Аллах Таалага истигфар кылып, анын атына дуа кылып коюңуз, Аллах Таала мени кечирет иншалла. Мага дегенде канча деген адамдар келип ушу айтты да, мен сиздин акыңызга көп сөздөрдү сүйлөдүм эле, мен SMS жаздым эле, мен комментарий жазгам. Бейиш энелеринин таманын астына деген кинонун жабык көргөзүп атканда устаздардын баарыбыз чакырды. Ошол жерге барып чыгып, анан ошол жерде кинодон кийин бир сөздөрдү сүйлөдүк. Андан кийин чыккандан кийин эки адам келип айтты, сиз жөнүндө бир жаман пикирде болчук. Бизди кечирип коюңуз деди. Сүйүнөсүң, жүрөгүң. Кече Жалал Абадка немеге бир иш маселе боюнча Жалал Абадка бардык эле. Самолетубуз Жалал Абадка учпай калып, Ошко түштүк. Погода, аба ырайы жакшы болгондуктан. Анан асыр намазын окуйлу деп, Барпынын чеке жолундагы бир мешитке кирсек, кирип кете болсо эки киши учурашып чыгышты. Анан асырды окудук, чогуу окудук. Көрсө мен жөнүндө экөө сүйлөшүп аткан экен. Ошол жерде сүйлөшүп атышкан экен. Мен кирип барып калсам, таң калып калышты экөө. Мен аркаман кирип асыр намаз окуптур. Анан кийин келип, колумду кармап, сиздин акыңызга бир туура эмес сөздөр айттык эле. Кечирип коюңуз деди. Алла разы болсун. Эч жаман сүйлөдүм. Мен артыман сүйлөсө, кээбиктер тооба кылбаса, мен күнөөлөрүм кечирилет иншалла. Анын сыңарында сиз да ошо жакшы сөз айтып иншалла кечирим сурап койсоңуз сонун болот. İçimen bürögö aytpastан жаман көрүү же башкача ушулдай маанide экен. Эки жүздүүлүк болуп калбайбы? Жок, эки жүздүүлүк болбойт иншалла. Кээде ошондой болот эми. Инсанбыз да. Биз деле кээде жаман сөз сүйлөп алышыбыз мүмкүн. Любой адам ошондой болушу мүмкүн, Иншалла.
bardıq adam balası kata getirүүчү дейт. Ошолордун эң жакшысын тооба кылып, өзүн түздөгөндөр, иншалла. Кудайым берекесин берсин. Машалла. Жаман ойлор келе берет, куфур дейт. Эмне кылсам болот дейт. Ушул негедир мен акыркы мезгилдерде şu мага келген суроолордун көбү ушундай болот да, мага жаман ой келе берет, анан ушул васваса боло берет дегенчи. Ушул негизи китептерибизде васваса деген бир оору болот да. Адамдар мындай шектене берет, ар бир нерсе дараталгандан кийин деле болду, кайра кире. Мен ушунун оорусунун дарысы илим дейм да. İlim alış gerek, akidasını түзөш керек, ilim alış gerek. Мындай ilimi oturuşlarga көп келиш керек, ошондо эле жок болот балчы. Мисалы үчүн дарат алдыңыз да, что-то даратым жагыма суу жетпей калды, биягы мындай эрежени жууш керекпи, биягы деген пикирлердин баардыгы илимсиздиктен келип атат да. Сага илимди үйрөндүңүз, колуңдун эрежени жуусаң, бир жолу жуусаң деле болду, пар. Эки жолу жуусаң, үч жолу сүннөт болду. Озуңа суу алсаң, сүннөт, албасаң деле даратың дурус болот деген илим бирилгенден кийин, мисалы да даратта. Анан күмөндөр кетип барат. Куфр эмне себептен келе берет? Шайтан деген нерсе ар кимге ар кандай пикир салат. Бирөөнүн ыйманы күчтүү болсо, ага күчтүүрөөк шайтан келет. Алсыз болсо, алсызыраак шайтан келет. Анан көп нерсе күмөн кыла бергенге ушул жактан келет. Ал өзү ошо бир нерселерге күмөн кылып бирөө мындай ойлой берсе, анан куфр нерсе. Анан ушул нерселерге бир көңүл буруп коюш керек да. Куфр сөзү ойлонгон менен адам кафир болуп калбайт. Тили гана айтмайынча, тилинин айтканын жүрөгү тастыктамайынча. Тили айтып ийип, жүрөгү ыйман менен бекем болуп турса, ал куфр эмес. Болгону бир арам иш кылган болот, жаман сөз сүйлөп жүргөн. А куфр деген нерсе тили менен айтып, жүрөгү ошону тастыкташ керек, ошондо куфр болот. Иншалла сарсана болбоңуз, баардыгы жакшы болот. Анан истигфар айтыш керек. Kur'an okuş gerek. Kur'an okuasa, Kur'an okuanı öğrenmiş gerek. Kur'an bardıq nерсенин şifası da. Ertemenen 2 bet, 3 bet, geçinde 2 bet, 3 bet okup tursanız, ayatar kursunu ertemenen geçinde okup tursanız, inşallah tez ele bulday gümöndürden çıkıp gidesiz. Men oylamda musulman balası çok degende Kur'an okunu öğrenip baş gerek de. Arapça kitapten Kur'an okunu öğrenip baş gerek. Tecvidi menen. Makıl manisini düşünbe, başka kılba. Bırak Kur'an okunu öğrenip olmasa men uyat деп ойлойм да. Musulman. 2 ay kursga okusanız, bir nemeli okusa, Kur'an okuganды öğrenip alат. 28 tamga. Men bir inim бар эле. Bir günde tamgalardı бүтүp, Ma'alim Sani деген kitap var. Bir günde бүтүрүп Kur'an'a түшкөн. Bir günde. Adamlar kişinin hareket kılsa inşallah. Ошол бардыгы эле ушул динден алыс болуп, баягы шайтандар бизге тийишип атат да. Канчалык Kur'an окуп, зикир чалып турсак, бул нерселер бизден алыс болот. Барбы да? Bir tuğanlar arasında bir şerine olup da, taşların arasında. Anam ошол жерде мындай içiler. Anam ошол жерлерге мындай bir tuğanların baары çapылат da. Sen de gel, birbirine gel. Anam sen de жерге барбай койгонун жакшымы? Билесиң да, içine. Бирок барбай койсоң дагы баягы туğanдан бөлүнгөндөй, келбей калды. Эми ошол сиздин айткан туугандардын шеринеси болсун, достордун шеринеси, отуруштар, тойлор, бардыгынын эрежеси бар. Кайсыл жерде Аллахтын каары түшө турган нерсе боло турган болсо, ал жерден алысташ керек. Эртең ошол туугандарыбыз, азыр ошол кап болуп аткан туугандарыбыз эртең сизди тааныбай калат кыяматка барганда. Яфирул мар'у мин ахи. Адам өзүнүн бир тууганынан качып калат. Уммихи ва аби. Ата, эне, баладан качып калат. Мен сени тааныбайм, кет дейт. Баш тартпа. Менин өзүм проблемам көп дейт. Ошон үчүн адамдарыбызга, туугандарга түшүндүрүшүбүз керек. Бул нерсе жакшы эмес. Биз дин менен жашап аткан инсанбыз. Сакалыбыз бар, намазыбыз бар. Биз да урмат кылып койгула. Ичкендер эми Кудайдан өзү Аллахым кечирсин, өзү каалаган башка жактарда. Чогуп отурган жерде жакшы сөздөр сүйлөшөлү, тууганчылыкты бекемдейли, балдарыбызга улуулар тарбия айтсын, насаат айтсын, санжыр айтсын, манас айтсын, адеп ахлакын көргөзсүн,
Бирөө кыйналып атса жардам берсин. Жакшы нерсе менен отуруп, көңүл ачып, тамагын жеп кетсе, бардыгы кубанычтуу. Арак ичип, ошондой боло турган болсо, андай жерге баруу дурус эмес. Анан барып калыңыз, билбей. Кандай болот? Эгерде ушундай боло турган болсо, Ханафи мазхабта ушундай эрежелер бар. Эгерде бир чоң аалым, сөз этибарга алына турган, ошонун кылыгынан адамдар, анын амалынан бир сабак ала тургандар болсо, андай адамдар ал жерден чыгып кетсе. Мисалы үчүн бир устаздардан бар да, бир жерге барса, арак коюлуп, музыка болуп атат. Ал жерде отурган дурус эмес. Себеби бирөөлөр телефонго тартат, же бирөө көрөт. Мен көрдүм, тиги тойдо отурганын көрдүм, ошол жерде деле музыка болуп атты, арак болуп атты деген сөз таркайт дагы адамдарга жаман күмөн кетет. Демек, отурса болот экен го дегенчи. Анан жөнөкөй карапайым адам болсо, ушундай жерге барып калса, туугандардын арасында боло турган болсо, сабыр кылып койсун дейт. Сабыр кылып койсун, мындай алысыракта болсо. Ал эми дасторконуна коюлуп кала турган болсо, анда ал жерден туруп кетүү милдет болот. Бир шултон айтыш керек. Мындай болуп атат деп, анан кийин азыр туугандарыбыздын бардыгынын группалары бар да турабы? Группаларга жазып коюш керек, таксырда ушул туугандар, ушул нерсе жакшы эмес. Бул бир эле менин эмес, бардыгыбызга зыян тийет турган нерсе. Ушул нерсени жок кылайлы деп эскертүү берип коебуз. Анан кайра улана берсе айтасыздар. Меникине келгиле, мен силерге бара албайм ушундай. Шариаттын ушундай эрежелери бар экен. Бул тууганчылыктан ажыроо эмес. Бул өз туруш турпаты жаман нерсе. Мен ошол жаман нерседен алыс боло деп атам. Мага кап болбогула деген гана оюбузду айтышыбыз керек. Бул нерсе тууганчылыктан кол үздүү дегенге барбайт. Балким ошол арагын токтотпой, сиздин сөзүңүздү укпастан кайра ошол туугандардын ушундай отурушунда ушундай арам нерселердин аралашкандыгы алар сиздин туугандыктан сүрүп чыгарып аткандыгы болот. Анан ошолор жооп берет. Аллахым баарыбызды туура жолго салган болсун. Башка? Ошол маселе кандай болот иншалла. Биле аласың да, эгерде ошол жогоруда бир намазды суроо бергенде айткандар экен да. Мисалы эгерде бир нерсе биле аласың деп турган баганча, бирок ошону байкап калдың, ошо билгенден баштап амал кыласың, кылбайсың деп. Ага сен намазда мисалы кабыл болот деген айтканда. Ошол Негизи көбүнчө эркектерде болсо керек бул маселе. Же болсо аялдарда болсо деле ушундай бир зара же бир нерсе чыккан болсо, бул даратты бузат да. Даратты бузат. Демек ошол даратты бузулганын билишибиз керек. Билбей туруп намаз окуп алсак, андан кийин билгенден кийин ошону тагдыр кылыш керек. Муну нажасат качан болду? Багымдатта эмес, пешинде эмес, асырдан кийин азыр эле жаңы суу болуптур деген неме болот да. Демек асырды кайтарып окуш керек болот. Кайра дарат алыш керек болот. Анан эгерде даратканага кирип чыктыңыз, чыккандан кийин дарат алганга чейин бир нерсе чыгып кетти дагы, кийимиңизге жабышып калды. Анан кийин сиз дарат алдыңыз. Дарат алганыңызда эч нерсе чыккан жок. Дарат алып бүттүңүз, намаз окугандан карасаңыз, ошол ич кийимде бир нажасат же бир нерсе бар боло турган болсо, анын өлчөмүн караш керек. Эгерде жана дарат ал электе чыккан болсо да, ал ошол бир 10 тыйындын өлчөмүнөн чоң боло турган болсо, анда намазыңыз жарабай калат. Себеби кийим нажасат болду деп эсептелет. Андан кичинекей боло турган болсо, кечирим бар. Намазыңызды кайтарып окуп койсоңуз мустахап болот. Калып кетсе, зыян жок. Ошон үчүн ар бир намазда ошол окуурда бир текшерип, аяк-бияктарды карап, скоросттарды карап, газдарды карап, ручниктерди тартып коюш керек, Зара кармабай кала турган болсо, ал демек үзүрлүү да. Ага өзүнчө өкүм берилет. Бир адамдын зарасы кармабай, аксакалдар ушундай болуп калат, зара кармабай кала турган болсо, ал көрөбүз, тынбай ага бере турган болсо, ал ошо бир нерсени коет дагы, ар бир намаздын убактысына дарат алат. Ар бир намаздын убактысына. Ал деген нерсе пешинге дарат алдыбы, тияктан зара чыга берсе, намаз окуй берет.
Башка эле даратты буза турган нерсе болбой ошол эле болсо окуй берет, нафилдер окуй берет, парыз. Асырга азан айтканда дараты сынат. Асырга кайра жаңы ошон үчүн намаздын ар бир намаздын убактысына дарат алат деген ошо. Намаздын убактысы чыкканда дарат сынат. Ал адам кайра кийимин алмаштырып, кайра дарат алыш керек. Ошентип шарият өз жеңил иншалла. Жай намаздарда килемдерде мына сүрөкөт сыяктуу сүрөттөр болот го. Ошондо намаз өтөбү? Азыркы биздин жай намаздардагы сөлөкөттөр мындай Кытайлар мындай өзлөрүнүн фокусун көргөзүп аткандары кичине окшошуп кетиши мүмкүн да, бир нерсенин мүйүзүнө окшоп калат. Ал нерселер зыян бербейт. Бизге ачыктан ачык сүрөт мен билгенден жай намазда жок азыр. Кытай эмес эч ким чыгарса делечи. Анан анча мынча болуп калды, эмне мүйүзгө окшоп атат, эмне мурунга окшоп атат деп эле шек күмөн кылуунун кереги жок. Анан эми чындап эле бир сүрөт бир нерсенин коюлуп туруп үстүнө намаз окулуп аткан болсо, үстүн тебелеп окуган болсо зыян болбойт дейт. Астында болсо ошол макрух болот, аркада болсо макрух эмес дейт. Негизинен ошол сүрөт бар жерлерде окубаган жакшы. Ал сонда зыяны жок алар. Бизге шариятыбызда тыйылган нерсе жандуу жаныбарлардын сүрөтү. Ат, мат, эшек, адам, ошол. Жок, сон эч нерсе болот, сон болот кайра. Эч нерсе болот. Электронный жай намаз окуп атпайбы? Ошол кээ бир устаздар ошону электронный жай намаздарга жаңы үйрөнүп аткан адам окуса болобу десе болот деп туруп, мен ошого бир аз немем бар да. Мүмкүн бир күн же жарым күн, бир күн же 2 күн андан кийин токтотуш керек. Себеби бизде намазда сырттан таалим, илим алуу намазды бузат да. Мисалы үчүн намаз окуп атасыз, бирөө биякта туруп Алхамдулиллахи Роббил аламин десе Алхамдулиллахи деп окусаңыз, бул намазыңыз бузулат. Бирок жаңы үйрөнүп аткан адамга макул чыкпайт. Ошон үчүн китепти ачып окуса да макул дейбиз да. Мынтип астына коюп, мындай барактарын неме кылыпчы. Бир күн, 2 күн үйрөнгөнгө чейин. Ошол жанагы жай намазда бир күн, жарым күн болду андан кийин. Себеби аны мынтип үйрөтүлөт да бизге, сырттан алып атабыз. Мынтип басасын, рукуга барганда тиги рукунун дуасын айтып берет. Эми акылдуу адам бир күн кечке жамаат менен окугандан кийин да билип алат. Анан ушул электронный жай намазды ошо бир күн, 2 күн колдонсо макул. Андан кийин жатташы керек да, калганын жамаатка барып, жамаат менен үйрөнүш керек. Эң оңою жамаатка барып мешитке барсаң, Аллаху акбар дейсиң, болду. Калганын окубасаң деле намазың дурус иншалла. Калган эми дуаларды анан акырын-акырындан үйрөнүлө берет, иншалла. Плеттер, килем, жаныбарлар тартылып болсочу ошол Тебелеп окуса боло берет дедик. Ошол жай намаз окуй турган жерлерде ошону алып койгон жакшы. Алып коюш керек да, сөзсүз. жаныбар сүрөтү болсочу, ошону жамып неме болсо боло берет. Эми анда сүрөттү кийип алды болуп калып атат, ошо жакшы эмес деп атабыз. Ачык сүрөт боло турган болсо, анан ийри-муйру кичине сөлөкөт болсо зыяны жок. Ачык сүрөт, анан тартылынган сүрөт болуш керек. Себеби жанагы компьютер менен же токугандар ошол килемдер, булар ошол тартылгандын сүрөтүндө келип калат да. Фотоаппараттын немеси менен зыяны жок. Себеби фотоаппараттын түшкөн сүрөттөрдү шариятта ошол хадистерде келген тыюуларга ал түшпөйт дейт. Кол менен тартылган, анан скульптор жасалынган нерселер ба хадисте максат кылынган дейт. Хатта Малики мазхабында ал сүрөттүн көлөкөсү түшө турган болсо ошол дурус эмес дейт. Башкача айтканда скульптур болсо, сүрөт кагазга тартылганда көлөкө түшпөйт да, аны деле дурус деген Малики мазхабта ушундай маселе бар. Эми бизде ошол кол менен тартылган сүрөт тыйылган, анан скульптур жасалынган. Ал эми балдардын, кыздардын куклаларына уруксат берилген. Мышык-сышык бу нерселердин куклалары бар го. Ал балдарга уруксат берилген, алар ойносо болот. Себеби балдардын акыл сезиминин өсүүсүнө чоң салым кошот экен да, кукла бир нерселерде ойногондору. Ошол себептен мультфильмди да кол менен тартышат да. Ну погоди кол менен тартылган, азыр эле компьютер менен тартылган. Ошол ар бир сүрөт кийин кадрды тезирээк жүргүзгөндө баягы сүрөт кыймылдайт да, баары сүрөт. Ошону дагы
балдар үчүн уруксат дейбиз. Ta'lim tarbiya балдардын акыл сезими өнүсүшү үчүн. Ошого мен адашпасам Абу Юсуфтан ушул боюнча риваят бар. Алымдар ошого фатва берет да. Жаш балдарга болот болсо уруксат, бирок чоңдорго жакшы эмес. Бул боюнча айтканбыз, башка сабактарда мүмкүн сиз укпай калган болушуңуз керек. Телефондогу Курандын өкүмүн кээ бир устаздардын пикири башкача, башка устаздардын пикирлери башкача болуп калды. Эми ар ким өзүнүн илимине жараша, окуган илиминин эрежесине жараша сүйлөйт. Бирөөгө бирөө душман кылмай жок. Бул устаз мындай деп койду го, сиз мындай деп койдуңуз эмес. Мен өзүмдө бар маалыматты алган илимимдин эреженин негизинде айтам. Башкалар өзүлөрү окуган илимдин эреженин негизинде айтат. Мен эмес, көбүнчө устаздардын уктум, анан биздеги бар эрежелер боюнча телефон жабык турган мезгилде бул Курандын өкүмү жок. Ичинде Курандын программасы бар болсо дагы. Качан гана Курандын бети ачылынганда Курандын өкүмүнө өтөт. Менде Куран бар эле, балдар өчүргөн окшойт. Суратул Фатиха ачылдыбы, Курандын өкүмүн алды. Дааратыңыз жок, ондан ары бери жылдыра албайсыз. Себеби көрүндүр. Кээбиркилер айтат, бул кичинекей светтер, ал светтер жаңгандан кийин ушундай болуп сага көрүнүп калат, бул чыны Куран эмес деп ошентип айткан устаздар бар экен, эчтеке болбойт деп. Этия шарттан даараты жок кармабаган жакшы. Анан тиги Куран деле ал кагаз отундан болгон, тиги сыя печат менен басылынган деп бир нерсени айта берсек болот да. Ошого ачылгандан кийин Курандын өкүмү берилсе, ошо жакшыраак болот. Этияттан анан Куранга болгон ихтирамыбыз. Анан ушул ачылып турганда, мына Кураныңыз ачылып турганда, дааратыңыз жок болсо, Куран кармаган болуп калып атпайсызбы? Ошого мына сыртында турган нерсе, мына ошол жанагы Курандын сыртындагы немеден болот дейм. Мисалы үчүн Курандардын сыртында мындай кожа каптап койгон бар, ошо менен окуса болот дейбиз го. Мен ошо айтам, ушул нерсе, мына ушул Куранды ошол сыртына алган, Курандын сыртынан каптаган кожалардын өкүмүн алат деп атам. Ошого мындай кармап дааратсыз болсоңуз деле, же андан кийин бир жана Samsung'тарда мындай ручкалар бар, ручка менен ачып окуса болот. Эми ушунча кыйналбасаң, сразу даараташ керек. Алла разы болсун. Ошондо гипотеза бар да, тажвиздүү Куран депчи. Ошондо жылдырып немесе эчтеке болбойбу? Ал жок, ал жерде Курандын аяттары жазылган жок, жылдырат. Анан кийин дааратканага киргенде үйүнү чыгып кетсе, бул жакшы эмес, Куран кээбиркилер звонокко аяттарды коюп алат, азанды коюп алат, жакшы эмес ошол. Жөн эле тырыңды болуп койсо жакшы болот иншалла. Кандай эле дааратыңыз жок да, Куран бияде турат, ручканы алып мынтип бетин ачырсаңыз болот го, ошондой эле да. Аллах алам. Жок. Биз ошо сүрөт тартканды шарият тийип атпайбы? Демек, эмне кылышыбыз керек? Тоолор тартыш керек, боз үй тартыш керек, ысык көл тартыш керек, ала тоону тартыш керек, Анан ала тоого жөрмөлөп чыгып кетип аткан турист тартып койсоңуз көрүнбөсө эчтеке болбойт, Жөрмөлөп чыгып кетет да. Суулар тартыш керек, токойлорду, арчаларды, зыяны жок ошо. Жок, дават кылыш керек. Достор, капыр болсо деле кол үзбөш керек. Сиз дават кылыш керек. Сатып алып бербеш керек, дават кылыш керек, сүйлөш керек, жакшы жерге апарыш керек. Адам эч качан адамдардын бардыгы эле табияты жакшы болот. Болгону чөйрө бузат. Себеби адамдын табияты өзү исламды кабыл алууга ылайык болуп жаралынган да. Адам төрөлгөндө таза табият менен төрөлөт да. Анан кийин анын тегерек чекеси ошол туура эмес жерге апарат да.
Эми ошол туура эмес жери менен барып, туура эмес чөйрө менен намаз окубай, арак ичип, пиво ушундай болуп кала турган болсо, демек аны жакшы чөйрөгө тартса оңолот. Мисалы үчүн менин Эрлан деген бир ини досубуз бар да, азыр жакшы бизнесте ушу молдолорго, имандууларга көп кызмат кылат да, аябай жакшы жигит, Аллахым өмүрүн узун кылсын. Ошол киши айтат да, менин жашоом тиги адам уяла турган жашоо болчу дейт да. Досторум да ошондой болчу дейт. Бизнес, акча көп. Чөйрөнү өзгөрткөн, ажыгып барып келгенден кийин жашоосу 100% өзгөргөн. Эми карасаң, жалаң аалымдарды, устаздарга кызмат кылып, ошол менен жүрөт. Чөйрө өзгөргөндөн кийин адам өзгөрөт. Бирок азыр биз айтып атабыз да, ислам бизге Кудайга шүгүр Кыргызстанга сонун болду, даават жетип атат бизге. Тиги чубак көп эле адамдар сонун болуп калды дейт экенбиз, бирок элдин катмарында али исламдын ээсин билбегендер бар экен. Өткөндө Рамазанда, орозодо бир жерге барып калдык да. Балдарым ар жакта окушат да, мектептер. Анан үйгө келип калгандан кийин баягы үй бүлөлүк неме кылсаң, азыркы жаш балдар үйдөгү манты кылып берсең, аш кылып берсең жебейт да, билесиз да. Анан бир нерсе мындай тамактар бар, өзү балдардын жакшы көргөн тамак. Ошону бир жерге бардык, Оз ачарга. Анан тамагыбызды сатып алып, күтүп турабыз да. Азан болсо, анан жейлик Оз ачарлык деп атайбыз. Адамдар кадимкидей тамак жеп атышат да. Бир кыз жоолугу жок экен, бирок орозо экен да. Көрүп атам, тамагын күтүп турат. Тиерде 2-3 кыргыздар турат. Башка кыргыздар ушундай сонун эч бир кабатыры жок. Рамазан айында кадимкидей тамак жеп атышат. Гилейген эркектер күчтүү, өгүздөй. Демек али иш көп экен да, иштешибиз керек экен. Али адамдардын катмарына жете элек. Биз өзүбүз менен өзүбүз эле мечит, анан Инстаграмдагы сабактарыбыз деле ошо намаз окугандарды, сабактарды көрсө, ошол чыгып берет экен. Жалаңачтарды көргөндөргө жалаңачтар чыгарып берет экен да. Анан бул чөйрө өзүнүн чөйрөсү менен болуп, диний чөйрө өзүнүн чөйрөсү менен калып кетет экен да. Жада калса телефонун карасаң деле, намаз окуган адамдардын Инстаграмын карасаң, жалаң баягы өзү көргөн нерселер чыгат. Намаз чыгып атат, Кааба чыгат, умрага барган чыгат. Биз ошо менен мынтип ойлойт экенбиз, адамдар сонун болуп калды дейт экенбиз. Бирок ислам кабары жетпегендер ала башка нерсени көрөт экен, аларга ошолор чыгат экен. Аларга биздин сабактарыбыз чыкпайт экен. Демек, баягы жеке адамдарга даават кылуу али дагы биздин мойнубузда милдет бар экен да. Бирок ошол законду бузбаган абалда, бирөөнүн акысына кирбеген абалда. Аллах разы болсун. Дагы? Чорный касы, кара касы. Өзү ушундай нерсе жок эле мусулмандардачы. Бирок эми баягы батыштан башка жактан үйрөндүк дагы, анан кийин ушундай кылып баштадык, бир шултоолорду кылып, анан кээбикелер жанагы үйдөгү идиш аяктарга чорный каса кылат экен аялдар, кээбикелер акчага шерине болуп калды. Илгери шерине жөн болчу. Мен билгенде, мен атам ушу тууган, менен атамдарды туугандар, абаларыбызды көрөт элек да. Шерине ошонун сонун эле болот болчу да, мындай кадимкидей эле бирөөгө бирөө акча топтобой элечи. Эми азыр ошондой болуп калды. Ошонун акыры жакшы эмес. Кандай жакшы эмес? Бир 12 дос бар, мисалы. Ар бир айда шерин өткөрө турган болсо, 12-чи доско 1 жылдан кийин келет да. Азыр $100 сизге берип атат, 12 айдан кийин азыр 87-30 болуп аткан доллар мүмкүн ал мезгилде 90 болуп калат да. Анан айтат, мен сага берген мезгилде мен долларыма мындай нерсе келет эле, сен берген долларыңа азыр эчтеке келбейт. Мүмкүн кээбикелер 20 боло турган болсо, биринчинин берген акчасы, чоптоп бергени кой ала турган болсо, 1 жылдан кийин ага өнүп келип калат. Анан адамдын жүрөгүндө эмне болуп калат? Мындай бир жагымсыз абал болот да. Эми ушул нерседен арылсак жакшы болот. Биздин нерсе эмес да булчу. Бирок эми макул шуну кылайлык десе, анда шариаттын эрежесине салыш керек. Кандай салыныш керек? Азыр мына ош жакта мага көп суроо келип атат да, шеринени этке кылышат экен. Жакшы эмес. Себеби эт дагы ал акча деп эсептелинбейт да, этчи.
Кандай болгон билбейм, этке эсептешет экен. Бирок азыркы мезгилде ошону алтынга эсептеген жакшы болот. Мисалы үчүн шеринени кандай болбосун 10 граммын алтындын басы болду. Азыр 10 граммын алтындын акчасын чыгарасың 20 000 сом. Мисалы дейли эле. Bir жылдан 10 граммын алтыны 25 000 болсо бересиң. Ушуга макул болсоңор, анда ошо шариаттын бир аз эрежесине чыкты. Андай болбосо ортодо келишпешчилик болот да. Анан бизде шариятыбызда бирөөнү нааразы кылуу жакшы эмес. Шариятыбызда кайтарылган ошого алдын алып, шуну жок дегенибиздин себеби да ошодо эмне себеп десе адамдардын арасында келишпөөчүлүк болот. Анан ошону бир эрежеге салына турган болсо макул. Анан кээ бирке илимдүү жигиттер да кайтты. Алтын менен бизде мындай эсептеш бир аз кыйын болот. Доллар менен деле эсептесек болот. Себеби доллар мулхак биз-захаб вал фидда дейт да. Биздин доллар, евро, сомдор булар алтынга жабыша турган нерселер да. Алтындын өкүмүн ала турган илгери акча алтын, күмүш боло турган болсо, азыр доллар болуп калды. Анан сом кээде көп ойнойт. Ошо доллар менен кылына турган болсо дагы мүмкүн болот. Бирок мен ошого макул болбогонум. Себеби доллардын курсу түштү көтөрүлдү, бул кагаз да. Ал эми алтындыкы 10 грамм кайсыл мезгилде болсо 10 грамм да. Кааласаң акчасын аласың, кааласаң апарып туруп аялыңа 10 граммды тиги сөйкө жасатып бересиң да. 10 грамм боюнча турат да. Ал кагаз эч нерсе жарабайт. Ошон үчүн алтынга эсептеген жакшы деп ойлойм. Аллах разы болсун. Болду? Кандай бизде? Ислам дининде билинбейт. Бул суннит элебиз биз. Ал исламдан чыгып кеткен шииттер, Кээинки агымдары мындай бизге эме карама-каршы жок эмелер бар го. Ошолор бир тууган нерсе болобу? Шияларды биз бир тууган деп айта албайбыз. Алар исламдын чек арасынан чыгып кеткендер. Капыр деп да айтпайбыз. Эми жардам берсе, капырлар жардам берсе деле макул. Жардам бергенде проблема жок. Кана азыр келип туруп тиги немеге Газадагы Палестинада мусулман бир туугандарыбызга канадалык кафырлар жардам берсе беребезин. Жардам берсе жакшы да. Ал нерседе проблема эмес. Болгону дос тутуу. Дос тутуу мусулмандардын арасында биз ошо ахлу сунна вал жамаа деген 4 мазхабтар биздин досторубуз. Ошолор менен намазды окуйбуз аркасында, кыз беребиз, кыз алабыз. Анан калган шия, муътазила ошо окшогондордон алыс эле болгон жакшы. Алардан мисалы үчүн шиялардын аркасында намаз окуган дурус эмес. Аларга кыз берген дурус эмес. Кыз алган дурус эмес. Кыз алган мүмкүн дурус, дават кылып ийебиз бир нерсе кылыпчы. Аял алып, шияны алып туруп сүннөт кылып ийсеңиз, христианканы алсаң болуп атат, шияны алсаң болбойбу? Алсаң боло берет, Макрух болот да, бизде Ханафи мазхабта макрух. Себеби эне ошо баланы эне тарбиялайт экен да. Эгерде энең жакшы булак болбосо, балдарга да таасир берет дейт. Аллах алам. Жок, Муса алейхиссаламдын абалы бизге тарых катары гана калган. Алдагы өкүмдөрдү биз амал кыла албайбыз. Биздин өзүбүздө исламда, анын ичинде дагы биз сыймыктаган Ханафи мазхабта еврейка менен христианканы алса болот. Христиандардан католик менен православдарды, анан еврейлерди алса болот. Бирок макрух. Алсаң болот. Иман келтирсең болот. Анан атеистти алса болбойт. Атеист бул динсиз да булчу, Дин мисалы үчүн ислам кабыл алса деле болот. Жок, нике жүрбөйт да. Нике жүрбөй калат, Дават кылып, ла иляха иллаллах дегенде шат молдону сүйрөп келесиз да. Эми Шейх Муфти Такый Усмани дагы башка дүйнөлүк немелер жарыя кылды дейт.
Ар бир мусулмандар барып жихадка барыш керек депчи. Анан азыр илгеркидей эмес. Биз ар бир өзүбүз чегерабыз бар, өзүбүздүн паспортубуз бар, башчыбыз бар мамлекетпиз да. Чегераңдан уруксатсыз чыга албайсың дегендей, өзүңдүн законуң бар. Анан ошолор фатва берип атканда бир аз ойлонсо жакшы болот. Мүмкүн же айла жоктон барып айтылган фатва болушу мүмкүн, бирок ал фатва бизге амал кылышыбыз милдет эмес. Себеби андай боло турган болсо, Шейх Такуисманиди угуп биздикилер жихадка кетип калса, Палестинага, ал ошолорду келип камалат. Камалат. Анын жашоосу бузулат. Анан биздикилер барсаң деле биринчи эле өлөсүң эгердечи. Себеби автомат атканды билбейсиң, башка кылганды билбейсиң. Ошон үчүн өзүбүздүн мамлекетибизден буйругуна баш ийишибиз керек дагы. Эгерде Садыр Жапаров бүгүн өткөндө араб Саудияда өтө жакшы сөз сүйлөдү. Неме боюнча? Палестина боюнча. Биз мусулмандар Палестина менен биргебиз. Мусулмандардын өлүмү токтош керек деп аябай жакшы сөз сүйлөдү. Өтө олуттуу сүйлөдү. Сүйлөгөндөн кийин дагы бир азга чейин мындай карап турду да, баягы жүрөгүнөн ооруп атканы билинди да. Аллахым ыраазы болсун. Ошол дүйнөлүк немеде биздин Кыргызстан деген мамлекет бар экендигин, ал жердеги мусулмандар Палестина менен бирге экендигин айтканы бизге сыймык болду. Эми ошол инсан кокус дейм да. Палестинага Кыргызстандан курал карамаганга мүмкүнчүлүгү бар адамдар согушка жөнөсүнө буйрук чыгарса, ар бир мусулман чыгышы милдет болот. Эгерде андай болбоду, дуа кылабыз, колубуздан келишинче мүмкүн акчалай жардам беребиз. Себеби ар бир жерде законуна баш ийишибиз милдет болот. Эми мен сөзүмдү дагы туура эмес чечим элеме жок, Дагы суроо болсо. Мисалы 12 жыл Москвада жүрүп мигрант болуп. Анан кээ-бирде бул жакта бир орозо бир күн алдын ачылып калып атат да. Биз Кыргызстанда муфтий фатва чыгарды, биз бир күн алдын оозубузду ачышыбыз керек дегендер да болуп атат. Ошондо биз Москвада жүрсөк, Москванын муфтисиге баш ийебизби же кыргызбыз деп Кыргызстандагы муфтийге баш ийебизби? Жок, ар бир адам кайсыл жерде жүрсө, ошонун муфтийине баш ийиш милдет болот. Себеби сиз башка жердесиз, ал жердин жери башка, намазын убактысы башка. Мисалы үчүн сиз пешин намазы бизде 1:30 бирде болуп атабызбы? Бирде болуп атат, жамаат менен гана 1:30 болуп атат. Москвада 12:30 болсо, Кыргызстанда, Россияда 12:30 болуптур деп бирдеги орус мусулмандар окубайт да. Же болбосо алар Кыргызстанда пешин убактысы кирде окубайт да. Анын сыңарында ал жака баргандан кийин ошол жактын бекиткен орозосун кармашы милдеттүү болот. Кокустан ай көрүлсө, Захири ривая боюнча, башкача айтканда Ханафидеги фатва бериле турган маселеде бир жерде ай көрүлсө, калган жактагы мусулмандар бардыгы ошону кармашы милдеттүү болот деген Захири ривая бар да. Бирок азыркы заманда ага амал кылуу кыйын болуп атат. Өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн муфтият бар, анан өзүбүздүн айт намазыбыз бар да. Сен тиги Саудиянын айына карап оозуңду ачып алсаң, Саудия өзү айт окуп алды, сен калып каласың да. Бизде Кыргызстанда бүрсү күнү айт, эртең эмес. Ошондо эмне болуп калып атат? Демек ар бир адам өзүнүн мамлекетиндеги фатваны баш ийиш керек болуп атат. Анан чындап биз бир күндү жеп койгон болсок, ачабыз, эл менен айт окуйбуз да, айттан кийин бир күн казасын албайбыз. Аллах ана ушундай. Укса болбойт. Алар мазхаб кармабаган адамдар. Саясий адам, саясий динди кармаган адамдар. Чыныгы исламды эмес, саясий исламды. Саясий ислам дегенди билесиз да? Кандайдыр бир жамааттын, кандайдыр бир коомдун, кандай бир мамлекеттин камчысын чапкандар. Туура ислам бул 4 мазхаб. Пайгамбарыбыздын бизге алып келген манхаж. Алардын ичинен Ханафи мазхаб биз үчүн эң туура. Себеби биздин неме Кыргызстан эле Ханафи мазхабта болгондугу үчүн биз Ханафи эмеспиз. Ханафи мазхаб эң туура болгондуктан.
башкаларга караганда катасы азыраак экендигинен. Пайгамбарыбыздын мурасы бизге төгүлбөй чачылбай келгендигинен. Биздин борбордук мешитте сабактарыбыз болду, ата сабакка катышкандар болсо билет. Айтып келдик да бардыгын. Ошол биздин Ханафи мазхабка хадистер же болбосо шарият төгүлбөй чачылбай келгендигине 90% ишеним бар. Ошон үчүн Ханафи мазхабты карманып атабыз. Ошон үчүн азыркы мезгилде адамдар ошондой жана сүйлөгөн адамдарды эмес. Законго этибарга алынган, кылымдардан бери алымдар кармаган, миллиондогон алымы бар, миллиарддаган китеби бар, жазылган, эрежеси бар, мамлекеттер башкарылган кылымдан. Ошо мазхабты кармаганыбыз жакшыраак. Бир адам чыккан, анын пикирине 100 жыл боло элек. Сиз диниңизди ошо адамга тапшыра аласызбы? Мен тапшыра албайм. Мага кылымдар бою кармалып келген системага кармаганым жакшы. Себеби ошо кылымдардан бери миллиондогон алымдар ошону кармап келди, демек көпчүлүк жакта акыйкат. Анан кечеге чыккан 100 жыл нар жак бери жагындагы пикирлер, бул пикирлер ошо Услан Хамис айтып аткан пикирлер 100 жылдын нарак беринде чыккан эле пикирлер. Аны карманып мен диниме тапшыра албайм. Мен Абу Ханифа тапшырам. Абу Ханифа Хаммадты көргөн, ал Алкаманы, ал Абдулла ибн Мас'уд'ду, ал пайгамбарды көргөн. Хамистин кимиси кимди көргөнүн билбейм. Ахмад Дидат, Ибн Койим, Ибн Таймияларды да болду. Жок. Ахмад Дидатты мен өтө урматтаймын. Ахмад Дидат өзүнүн кесибинде ага тең келе турган инсан жок. Анын кесиби эмне? Христиандарды даават кылууда, Куран менен Библияны салыштырууда. Андан өткөн инсан жок. Ахмад Дидат эмес. Ахмад Дидат сол берки. Закир Найк. Ахмад Дидат ахли сүннө болгон, алхамдулилла. Анын жолдору өтө жакшы. Ахмад Дидаттын жолунда жүргөн Закир Найктардыкы бир аз кичине проблемасы бар. Себеби ошол жанагы Осман Хамистин жолун жолдогондордон да. Сакалды фарз деген, дагы бир нерсе ушундай пикирлери бар да. Колун көтөрүп окуйт, өкүмү кеткен амалдардын. Анан ошолордон алыс болуп эле өзүбүздүн андан миллион эсе аалымдарыбыз бар да. Хидая деген, Имам Сарахси деген, Мабсут деген, Кафи деген кандай китептерибиз бар. Мабсут биздин өзгөндө жазылган, Сарахсидин китеби Мабсут. Ханафи мазхабта эмес, бүтүндөй ислам ааламындагы эң баалуу китеп. Анан ошолорду таштап башкаларга кетип калым адилетсиздик го дейм. Же болбосо бир илимсиздиктен, же болбосо өз тарыхыбызды кармасак жакшы болот. Аны эмнеге сүйлөп атат? Аны ошол Дагестандык бирөөлөр жанында отуруп алып, анан булар бардыгы бири-бирине байланышы бар да. Анан ошол биякта Чубак ажы, Аллахым өз меримине алсын, бир Орто Азияга бир таасир берген инсан болду. Азырга чейин алардын берген фатвалары кишинин актуалдуу, өзүнүн күчүн кетире элек. Анан ошолорго кандайдыр бир адамдар жамаат менен Чубак ажыны ээрчип атат. Анан ошолорду жолдон чыгаруунун бирден бир жолу жана кичинекей балдар айтса, койчу дейт да. Анан именно ошо суроону даярдап, анан ошого берип, анан ал чоң шейх болгон болуп, анан кийин ал жооп берип, мына деп айтып атат да. Эмесе Чубак ажы ошол аты ким дедиңиз? Ошо Филейжиңдин дагы алымы иншалла. Иншалла. Абулай, жанагы алдыңызда отуруп, амин деп бакыргандар бар го? Азыр бакырбай калышты. Бизде имам мечитте бакыртпай койду. Сөйлөчү, бакырбай элечи. Анан айтты да, силер биз сүннөт окуганда силер зикир чаласыңар dedi. Биз зикир чалайт деген силер сүннөт окусаңар dedi. Ошончо өзүнүн жолун курмайт экен, артык өтүп оку деп ушинтип айтты да. Имам адам ушинтип айтты. Анан ошолор ошондой кылса болобу? Эми кантсе деле кыргыздар анан мусулмандар көп неме кылыштын кереги жок дейм. Бирок эмне жакшы сөздөрдү айтып, аркаракта өзүлөрү деле адептүүлүк кылып, мындай чеке чыгып, зикирди чалып болот. Анан баарды зикир чалып болсоң, мынтип окуп калганым өзүнө деле неудобный да. Баардыгы сени карап турса, намазыңды деле хушуң менен окуй албайсың да, туурабы?
Элдин баардыгы отурса, сен туруп алып намаз окуп атсаң, неудобный болосуң го. Анан атай кылышабы, эмес экен, сыртка чыгып алып, бир бурчта окуп алса өзү жакшы болот. Бирок атайын кыла турганда да чамада алардын устаздары ушундай талим тарбия берет окшойт да, силер hakta, силер туура жолдосуңар, силер элге көрүнүшүңөр керек. Чтобы силерден көрүп адамдар ушуна талим тарбия алсын деген мындай багыт берилеби? Ошондой окшойт да. Мисалы үчүн мен Саудияда окуп жүргөндө, ал жакта ошол туугандар да витр важипти, алар сүннөт дейт. Биз важип дейбиз. Таравих намазында ошолорго каршы болбой эле, ошоло мен кошо окуп кое берем да, нафил ниет кылып коем, үйгө келип кайра витрми окуп алам. Проблема жок. Анан ошолорго каршы келип, эмне ала витр окуп атканда аттап-путтап кетчү эмесмин да. Анан ошон эми акылдуулук кылса жакшы болот. Эми алардын мүмкүн цель бир нерсеге бар окшойт. Ушундай кыла берели. Акыры барып анан мына мынтип атат, бирок кандай экен деп изилденсе, бизге келсе биз жакшы жолду көргөзүп коебуз деп атат окшойт. Анан негизи андай эмес. Болгону биздин аалымдардын бир кош көңүлдүгү десең дагы туура эмес болуп калат. Баягы биз өзүбүз туура экендигибизди ишенип эле мындай кыла бергенбиз да, анан тигилер жанагы соцсеттерден көбүрөөк сүйлөгөнгө алар мындай адамдардын көзүнө элешип калды да. Мисалы үчүн кээ бирки базардагы кээ бирки сатуучулар бар да, өзү туура товары нормальный, алып келип индебей сата берет. Бирөө нары жагында кыйкырып жүрүп, кытайский деп кептирип алдап сатып ийет да. Анан ошо көп кыйкыргандарга алданып калбаш керек да. Баягы илгертен кеткен системаны кармаш керек. Ошол система ал бул эми кээ бирки адамдар айтып атат, ошол ката кеткен эми уят эми антип айтканчы. Баягы биринчи окуп чык, бир 20 жыл оку, анан катасын тапсаң макул да. Мисалы мен катасын тапкан жокмун. Анан өзүң жаңы намаз окуп атып эле каталарды айтып, аларды айыпка жыккан жакшы эмес эми. Илим алышыбыз керек, иншалла баары жакшы болот да. Ким ашари? Өзү Ахлу Сунна вал Жамаа ким десе Аш'ари менен Матуриди деп атса. Ахлу Сунна вал Жамаа ким десе Аш'ари менен Матуриди. Асан Үсен дегендей. Эки школа бар, экөө тең туура. Эми Хуснул Муслим ооба жалаң хадистер топтолунган неме бар. Аны зикир кылсак боло берет. Зикир иретинде боло берет. Бирок зикир чалганда дагы бир устаздын көргөзүүсү менен зикир чалган жакшы болот. Пайдасы көбүрөөк болот. Бир устазды кармаш керек. Ал устаз сизге зикир чалуунун жолдорун үйрөтөт. Пайгамбар үйрөткөн го, сен мындай зикир чал деп сахабаларгачы. Ошентип бизге да устаз үйрөтсө ошол жакшы болот. Бирок жоктон көрө миллион эсе жакшы. Бирок ошондогу нерселерди кылып туруп, өзүңүз амал кылып кетсеңиз ката болот. Мисалы үчүн эмне дейт? Намазда окуп атканда Роббана ва лакал хамд, Самиаллаху лиман хамида дегенден кийин Роббана ва лакал хамд хамдан касиран таййибан мубаракан фи деп айтыш керек деген хадистер келет. Анан ошол бойдон намазды ошентип кетсеңиз адашасыз. Себеби ал нафилдерде айтылган, парызда айтылган эмес бизде. Пайгамбарыбыздан мурас болуп ошол сахабалар жамаат менен табииндерге үйрөтүлүп сахабалардын окуган намазында алар нафилде окулган, парызда окулган эмес. Хусн Муслим. Боло берет, зикир кылса боло берет, сонун боло берет. Бирок эми айтып атпаймынбы, пайдасы көбүрөөк болуш үчүн устаздан кылынса, ошол эле зикирлерди сизге тартип менен берилет да. Жана эмес. Оозуңузга суу аласа, нары бери кыймылдатып ийесиз, болду, бүттү. Анан кара кылып коесуз ушу менен. Жок, зыян жок, иншалла. Жада калса, эгерде кыздардын кулагынын тешиги болсо, болгонун гана ал жерге да суу кириш керек да. Ошону болгону гана мындай укалап койсун, жетиштүү болот дейт. Суу менен мындай укалап койсун дейт. Атайын бир нерсени ичине мынтип киргизип, суу жеткизиш милдеттүү эмес дейт да. Ошондой эле оозду чайкаганда ошол ооздон жеткен нерсе жетиштүү болот. Анан эгерде
bir adamdın tişinin karisi koyup ketse, tişinin yarımına çeyin taş çıkıp ketse, şonda ne olur? Жаңы суроо, азыр пикириме келди. Assalamu alaikum. Себеби тишти жууш милдет да бизге. Ал таш тишти жаап калып атат. Тишин жууа жүргөн бар экен, ошону көрдүм мен, ошондо элечи. Тишти каптап кеткен ташчы, карис. Аллах аламы тазалаш керек болот. Болбосо гусул өтпөй калуу коркунучу бар. Себеби бир адамдын колуна тырмак жабышып калса, камыр жабышып калса, краса жабышып калса, гусул өтпөй калат. Ошон үчүн тишти ошону тазалаш керек. Себеби ал тиш эмес да, ал таш. Тишти сууну жеткизбей тосуп калып. Тиш тазалаш керек. Мисалы, намаз окуганда фарз окугандан кийин башка жакта окуш керекпи? Мисалы, сүннөттөрдүчү. Же ордунан бир окуя салып. Ордунан окусаңыз деле болот. Болгону имам гана окугандан кийин бир аз чекeye жылсын деген бар. Себеби кийинки келген жамаат бул парз намаз жамаат бүтүптүр дегенди билиш үчүн. А бирок өзүң парзды окугандан кийин ордуңда окусаң деле боло берет. Бирок пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Жылып окусаң ошол жер кыяматта сизге күбөлүк өтөт деген, менин үстүмө намаз окуганда. Бирок эми бир жерди 2 жолу окусаңыз 2 жолу деле күбөлүк өтө берет, бирөөлөргө зыян берип намаз окуп атса арканы аттап өтүп өссөң, ошо ордунда окуй берсе деле зыян жок. Ал парз эмес, важип эмес. Мустахаб амал. Мүмкүн болсо мека жылып окусаң болот, бирок бирөөлөргө зыян бербеген абалда. Ооба, күнөө болот. Пайгамбарыбыз эмне деген? Эгерде намаздын астынан өтүүнүн күнөөсү кандай экендигин билгенде адамдар 40 токтойт эле деген. Алдындар айтат 40 жылбы, 40 айбы, 40 күнбү айткан эмес дейт. 40 саатпы астынан өткөн адам күнөөкөр болот, намаз окугандын намазына эч кандай зыяны болбойт. Ошон үчүн намаз окуп аткан адамда ошол алысырактан өтүш керек. Анан мына сутра коюлуп калып атат го. Негизи бул сутралар биздин Ханафи мазхабында жок. Бул мечиттин ичинде сутра коюлбайт. Сутралар бул чөлдө коюлат. Эми ушундай коюлуп калса, майли. Зираат дейт мынча. Бир чыкканакчалык. Анан кээбекилер телефону коюп койсо болбой калат, сызып койсо болбой калат, Муну койсо болбойт. Эң аз дегенде чыкканакча болуш керек, Сиз билген Ханафи мектептер кайсы жерде мисалы? Ханафи мектептерби? Медреселерби? Кыргызстанда бардыгы эле медреселер, бир-эки эле медресени эсепке алып алганда бардыгы Ханафи мазхаб менен. Кой таштагы бир медресе ушу бир аз айтылып атышат, мен билбейм. Калгандар бар Ханафи. Сырт жакта Иордания жакшы, Египет жакшы. Иордания более жакшы. Себеби ал жерде чыныгы Ханафи мазхабты окутат. Сак болуп калдык окшойт, Wa sallallahu ta'ala khayri halqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Teala razı olsun. Bugünkü kılgan sabaklarınız Allah'ın faydalı olsun. Hatalarınızı Allah'ın özü geçirip ömrünüze bereket versin. Allah'a emanet.